Жигиттер, ассаламу алейкум. Бүгін шундай олғын. Нарын область Атбаш районындағы Сарбакер ағамын қоросына келді келе. Сарбакер ағам мен дос болды. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Іштеріңіз, денсаулықтарыңыз жақсы? Жақсы. Шunu қармау аласың, Аға еме бияқты таныстырып кетіңіз өзіңіз, Қандай олған Сарба, қачан бұл Сарба ұйышылды? Ассаламу алейкумдер. Бізде таныштырып кете тұрған болсақ, Атбаш району Ақжар айлы Бықы ата асыл тұқым уй чарбасы. Біздің чарбада екі бағыттағы уй, Галыштын пародасындағы жана Абердин ангус. Атбашта өзүңүздөр билгендей суук аба шарты. Ошого карап Абердин ангуска көбүрөөк басым жасайбыз. Андан тышкары Галыштын сүт багытындагы уйлар. Биздин чарбада болсо кызматта Жаныбек байке, старший ферма, андан кийин бул жигиттер жардамчылары. Анан калгандагы жардамчыларыбыз болсо азыр башка иштер менен жүрүп атышат. Ошо анан сиздерге тааныштырып өтсөк, азыр бул жерде турган Галыштын Чернопестр Галыштын пародасындагы сүт багытындагы уйларыбыз. Булар эми Кудай буйрса жаз камал туушат. Жазында азыр мына Морекин сосо аз калды. Бул уйлар каяктан келди ага? Бул уйлар Торпок кесинде алып келгенбиз. Булар негизи Новосибирсктен келген. Буга бир 3-чү жазга 3-чү тууп болуп, 3-чү торпогон беришет да. Бизге бул 6 айлык Торпок кесинде келишкен. 6 айлык Торпок кесинде. 3-чү туут болот, 3-чү туут болушат. Ага, буну ушул уйду эми азыр ушунга көп неме болуп атат да азыр. Ушул уйду азыркы үйдөгү 5 уйду сатсак, ушундан бир эле баксак. Ооба, бул эми болот. Эми бизде негизгиси бул эми сүт, өзүңүздөр билгендей, сүт көбүрөөк күнүгө акчада. Анан ошон үчүн бул биз сүт багытында кармайбыз да. Сүтүн өткөрүп, кийинки чарбанын иштерине жумшайбыз. Эми суроо мындай ага. Ушул уйлардын жеши кандай, сүт бериши кандай? Шуну берки өзүңүздүн уйлар менен айырмасын айтып кетиңизчи. Бул уйлардын эми негизи бул Галыштын пародасында уйларга жакшы тоют бериш керек. 2 маал жемдеш керек. Сүт берип аткан кезинде 2 маалдан жемжелет, чөбүн көбүрөөк беребиз. Анткени канча тоютун күчтүүрөөк берсек, ошончо көбүрөөк сүт алабыз дегендей да. Анан азыр эми бул мисалы Мореки өзүңүз көргөндөй тиги уюбуз чукулда тууп берсе, Кудай буйрса бир 20 литрден бир суткада ошо 20-22 литрге чейин сүт берет да. Берет, 20-22. Ал 2 саганда ошончо берип калат ошондо. Бир суткада, бир күндүгө. Бир суткада. Ошондо бир суткада канча мал сагып каласыңар? 2 эле мал сайбыз. 2 эле мал сайбыз. Ошондой болгон. Эми агамны берип аткан, жеп аткан жемин айтып кетиңизчи, мына ушул 20 литр сүт берген уйга эмне берип багасыңар? Эми бул биздики негизгиси кургак тоют. Кургак чыктуу тоют болуп калат. Эспарцеп. Көбүнчөсү ушу бул уйларга эспарцеп беребиз. Анан 1 маал саман беребиз. Анан 2 маал адыра. Анан арпаныкы. Анан экструнный корм деп жаңы пландап атабыз. Кудай буйрса ушул туут башталгандан баштап экструнный корм бере баштайбыз буларга. Ошондой болгон уйлар. Бул уйларды ага сиз совет бересизби? Ушундай айылдарда өзүңүздө баарын деле жөнөкөй уйлар да. Анан 2 литрден 3 литрден сүт берген уйлар. Сиз совет бересизби ошол уйду багып аткандарга, ушул уйга өтүүсүн жана ошол кандай багат плюс минустарын айтып кете аласызбы? Ооба. Бул мисалы жергиликтүү жайдары уйду бага турган болсок, ага деле ошончо убакыт коротобуз. Ошончо тиги баягы чөп жем беребиз да. Буга болсо деле айырмасы булардын сүт беримдүүлүгү да. Сүттү көбүрөөк беримдүүлүгү. Мисалы жайдары уйлардан 5 литрден сүт ала турган болсок, булардан 20 литр сүт, 20 литр 22 литрге чейин сүт алсак, анан 5 литрге караганда 20 литр сүт жакшы да пайдасы. 4 уйдун сүтүн бир уй берет да. Анан буларды бизде эми негизи бул Галыштын суук жерге мындай
эмеси багышы кыйыныраак да. Бул галыштын өзү кичине капризнирак келет да. Анан жылуу сарай дейт. Бирок биз болсо бул эми ат башка торпок кесинен келип адаптация алып калышты. Эми чоң берки баягы жылуу жердегилерге дегидей бойлору чоң болгон жок. Өтө чоң эмес, баягы орто, жайдары малдан жогорураак, чоңураак. Булардан эми пайдасы биздики мынакей жигиттер мына жакында түгүт деген уйдун бир жума bir 15 жок 15 16 20 күнүн тегерегинде туйт да. 20 күн тегерегинде. Желин дагы Кудай буйрса дагы толтурат. Анан ошондо мына 20 22 25 литр сүт бере турган. Бул туурса желдин тизесине чыгып калат го бул? Бул уже дагы бар да. Боло элек да, коло элек. Эми муну дагы жакшылап толтуруп, аны эметкенде бир 20 литр 22 литр сүт бар. Сүт берип калат, а? Анан белки баягы жайдары уйлардан булар жоош келет да. Жайдары уйлардан кыйла жоош. Булар баягы жоош, айырмалары ошондон жоош булар. Анан сүттү азыр жазга маал туушат. Кышкыга ошо пландап бир 2-3 уюбузду ошо кышка пландаганбыз. Бул 2 уюбуз, анан бор 2 уюбуз. Кудай буйрса бул дагы бир январдын ортолоп анан барып тууп калат да. Бул эми азыр буга эртерээк. Ушул 2 үйдү кышка пландаганбыз. Кышка пландап ушуларды кышында туугудай кылып. Калгандары болсо жазында тууп беришет. Кенжебек байке, эми буну осеменениясы кандай болуп атат силерде? Буну болсо негизи өзүбүз жасалма жол менен уруктанганга пландаганбыз. Анан быйылкы жыл жанагы пандемияга карата уруктарды алып келе албай калдык. Азотторду алып келе албай калганга байланыштуу буларды естественный жол менен. Естественный. Булардын өздөрүнүн букасы бар. Ушундай галыштын породасында бука. Ошондо эле букасын коюп быйыл ошо букадан чыкты да. Буйрса. Эми мен күткөн аңгузуйларды бир көрөлү. Азыр эми бул абердин аңгустарга кайрыла турган болсок, булар эт багытындагы. Бул быйылкы 2020-жылкы төлдөрүбүздөн март, май айларында туулган торпоктор. Бул эми ат баш шартына ылайыктуу мал, суукка чыдамдуу. Өзүңүздөр көргөндөй буларга андай жылуу сарайдын кереги жок. Булар ушундай сыртта эле эшикте эле ушул мына могу көрүп аткан жерлериңиздерде эле ушул жерде эле жатып ушул түндө да ушул жерде калат. Ооба, ушул жерде эле калат. Ушул жерде тамактанып тиги жылуу сарайдын кереги жок да. Тиги галыштын менен айырмасы ушунда. Тигилерге баягы жылуу сарай керек, буларга болсо андай жылуу сарайдын кереги жок. Быйыл биринчи жылкы төлүн алдык. Жана башында айтып кеткендей, биздин ошо быкат асыл тукум чарбасы уюшканыбызга бир 2 жыл болуп калды. Быйыл 2-чи жыл. Бул абердин аңгустарга болсо былтыркы жыл алып келгенбиз. Быйыл 2-чи кышка кетип баратат да. Былтыр бир кыштаттык, быйыл болсо 2-чи кыш. Булар эми акырындык менен ат башка көнүп келатышат. Арасында жакшы адаптация алып, жакшы эт алгандары дагы бар. Анан кичине биздин шартка көнө албагандары да болду да. Анан азыр Кудай буйрса быйылкы жылдары мына мисалы өзүңүздөр көрүп аткан бул жакшы уже бул аябай жакшы эти менен жакшы адаптация алды да. Булардын азыр көбү бооз, Бооз, Кудай буйрса булардын баары эле бооз да. Баары. Биздин уйларга монтип жакын келген эле туруп качат булар. Булар эми жоошураак. Мисалы берки жайдары уйдан 20-30 башты мындай тар жерге камап бага албайсыздар да. Азыр буларды өзүңүздөр көргөндөй, булар көп антип бири-бири менен сүзүшүп андай болбойт да. Өтө дружный экен, спокойный, дружный. Булардын баягы көп башта бир мындай чакан короодо кармаса болот. Бул болсо биздин Рейн кенчтен былтыркы жылы алып келген букабыз. Тайсан деп. Мен муну тарткамын анда. Ооба. Былтыр тарткам. 1 тонналуу бука деп. Ооба. Ошонун жанында шунда тарткам. Ооба. Былтыркы ошо сиздер баягы тартып көрсөткөн
жанагы 1 тоннанын жанында турган бука. Аны эми буну биз эми баягы ат корумга койгон жокпуз. Мындан баягы рабочий баягы тукум алалы деп азыркы баягы муну деле азыркы баягы булар ушул быйыл ушул букадан качты. Качып кетти да, баары ушул букадан токтоду. Бул деле баягы этин тыштаган жок. Өзүнүн эле баягы формасында да. Анан эми ушу Кудай буйрса эми дагы 1 жыл качырабыз ушул букадан. Анан эмки жыл анан Кудай буйрса муну ат корумга кетиребиз да. Пенсия чыгат. Азыр эми мына спокойный бул өзү баягы көп эме болбойт. Берки уйларда бири-бири менен сүзүшүп эме кылбайт да. Анан ал тиги бука пенсияга кеткенге андан кийинки даярдык дагы бир бука даярдап атабыз. Ал да мына Кудай буйрса өсүп келатат. Ушул мына эмки жылы уже бул тиги букадай болуп эмеге жетип калат да баягы. Бул азыр ушул канча айлык? Бул 1 жашка толду. 1 жаш, 1 жашка толуп андан өттү. 1 жаш. Тигинин аты өзүңүздөр көргөн Тайсан. Кличкасы тиги букабыз. Бул болсо Тарзан. Тарзан бул кичине шустуруйраак. Бул бука. Бул да ошо биздин ат башыга келип адаптация алып, жакшы Кудай буйрса. Эми бул уйларды айтып кетиң сен. Бул уйлар кайсы жактан, кайсы мамлекеттен келди булар? Бул уйлар негизи биз былтыр Рейна кенчтен өзүңүздөр билгендей Караколдогу Рейн кенчтен алып келгенбиз. Ал жака болсо Американын Монтана штатынан алып келиштир. Эми биз Кудай буйрса бияка ат башыга алып келип, буларды көбөйтүп, дагы биздин ат баш районуна элдерге тараталы деген максаттабыз. Эми азыр ушуну эми айтып кетсеңиз эми биякта могу жергиликтүү уйлар бар, Ал эми ол өзүбүздүн көнгөн уйларда мындай чыдамдуу башка жактан, анан чөптү жеш, расход жактарынан ушундай минус плюстарын айтып кетсеңиз, өзүңүздүн карабындай. Азыр эми сиздерге мына азыр бул өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул Аберн Ангус породасындагы уйлардын кандай туруштарын, этин, баягы бул эми биз буларды ат корумга киргизген жокпуз. Бул кадимки эле баягы мал кылып, булардан тукум алуу гана максатында 2 мал гана чөп берүү менен азыр кармап турабыз да. Ушул эти менен жазга чыгарып, анан булардан төлөй алалы деп. Эгерде буларды жанагындай ат корумга киргизип, жакшы тоюттандырып, кошумча жем чөбүн кошумча бере турган болсок, булар мындан дагы эт алышат да. Азыр эми баягы экөөнү салыштырыш үчүн сиздерге тиги кородогу жайдар малдарды көрсөтөбүз. Ошондой эле чөп жеп аткан, ошондой эле тиги багып аткан уйлар менен бул экөөлөрдү салыштырсаңыздар болот. Мисалы мына азыр Моореки жайлай баягы торпок ичтип келген уйлар да. Торпокту эмизип, торпокторун багып, август-сентябрь айларына чейин торпокторун эмизип келген уйлар. Эми ушундай эле жайдары уйлардын торпок эмизип келген уйлар менен экөөнү салыштырып көрсөңүздөр, эттер мына мисалы боорекилер бүт торпок эмизип келген уйлар да, баардыгы бүт музо эмизип, музо багып, ушул азыркы этти. Бул эттүү келет бул. Эттүү. Булар эми эгерде муну баягындай ат корумда кылып, аябай жакшы бага турган болсок, булардын салмактары уйлардыкы тоннага чейин жетет. Букаларын косо ал тоннадан да өтөт да. Азыр бизде бир Бегамот деген уюбуз бар, булардан чоңураак. Бизге Рейн кенчтен алып келгенде бул бир 700-800 килограмм болчу мына Моореки чоң уюбуз. Бул кичине кечирээк тууду, августта тууган. Бул эгерде ушул уйду байлап ат корумга киргизе турган болсок, мунун салмагы тоннага жетет да. Тоннага жөнөлдү да мына. Тоннага жетет. Чоң болуп көрүнүп. Мына Моореки өзүңүздөр көргөндөй. Буканын эмеси менен тең болуп турат. Бойлорун да карасаңыздар, булар бойлуу да. Азыр эми жанагы айткандай жайдары уйларды салыштырып көрөлү. Жайлай торпок эмизип келген. Эми бул өзүңүздөр көрүп аткандай бул жайдары уйлары да. Бул жерде Моореки мына мо карала болуп турган Галыштын породасында торпок, бул жайдары уйдан туулган. Моорекилер берки Швиц породасында мо берки торпок. Булар жайдары уйдан
бул аталары ангус, галштын породасындагы кошулуп анан бул жерде туулгандар да. Аралашып. Аралаш да булар эми. Мына могу жерде өзүңүздөр көргөндөй, мына биздин жайдары мал. Өзүбүздүн бул деле жанагы бул ангустарга берилгендей эле ошондой тоют жеп атат азыркы кезде. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр. Менен тиги экөөнү салыштырып көрсөңүздөр айырмасы. Анан тигиникини. Анан азыр эми бул жерде бул тигилердин баасы менен бул экөөнүн баасы дагы мындайча айтканда асман менен жердей да. Мисалы муну азыр базарга алып барып сата турган болсок бир 50-60 миңдин тегерек болот. Эгерде тиги Айбердин ангус үйдү алып барып сата турган болсок 150дөн өйдө болот да, 150 миңден 200 миңге чейин. Ушул жаштагы, Ушул эле жаштагы. Мына морекки жанагы галыштын тиги уйлардын балдарынан буга да 1 жаштан өттү. 1 жаш болуп калды, 1 жаштан өттү. Бул галыштындардын бою чоңураак болот да. Бою чоңураак, бирок тиги Айбердин ангустардай көп эт ала албайт. Сүт багытында. Булар сүт багытында тигилерде болуп көп мындай эттүү болуп, буlarга сөөктүү болуп бойлор чоң келет да. Анан бизде дагы эми азыр Кудай буйрса кийинки жылдары пландап атабыз могу тоют маселеси боюнча жанагы сенаш, силос, жанагы дагы кошумча тоюттарды даярдап алсак, анда булар дагы бул эмесинен дагы этти көбүрөөк, эттүүрөөк болот дегеним да. Анан эми Кудайым буйрса келечекте алда пландарды коюп атабыз. Азыркы учурда бул эмне чөп турат ушул? Бул азыркы учурда кургак тоют. Бизде ат башта кургак тоют. Анан кошумча тоют беребиз. Азыр эми биз азыркы кезде булардыга бербейбиз, кошумча тоютту январдан өтүп февраль менен анан жазга баштаганда анан кошумча тоют бере баштайбыз да. Азыркы болсо только кургак тоют. Жөн чөп азыр жем жеп турган жок. Азыркы кезде жем бербейбиз. Азыркы кезде кургак тоют менен эле кармап турабыз. Анан февралдан баштап анан тиги кошумча тоют бере баштайбыз. Экструн икорун беребиз. Адыра, сенаш, силос, жом беребиз. Өзүбүз быйыл ат башыга дагы ошо жанагы бул тоюттардын курамы кылып бир жакшы бир ойлорду ойлоп ишке ашып калса, Кудай буйрса кормовой база уюштуруп атабыз. Ошонусу ишке ашса, биздин өзүбүздүн чарбага дагы, анан элге дагы пайдасы тиет деген үмүтүбүз бар да. Эми бул азыр дагы алдыдагы пландар көп азыр, Азыркы учурда ушул уйлардан сатууга коюлуп атабы, кандай болот сиздер? Жок, бул азыр биз уйлардан саткан жокпуз. Биз көбөйтүп атасыздар. Көбөйтүү гана максатында. Көбөйтүү гана максатында иш алып барып атабыз. Анан мындан букаларын жана өзүңүздөр көрдүңүздөр го, тиякта торпокторун көрсөтпөдүкпү? Ошо торпокторду даярдап биздин айылдарга, бадаларга беребиз. Алар дагы анткени булардыкы букалардын жайдары урууга кошо турган болсок 60-70% буканы тартат да. Ошо булардын гени күчтүү болот да. Анан ошо букаларды берсек, ал тиги жайда үй менен аргындашканда бул Айбердин ангус көбүрөөк 70%ке чейин Айбердин ангус тартат да. Ошо мына моорекилер, торпоктор уже даярдыктар да. Бул уже мооларды беребиз да, букаларды. Булар кийинки жылга элдерге беребиз, элдерге беребиз. Эми ошол бердиңиз бир немеге, бир чарбагер агабызга бердиңиз. Ал ошол 60-70% музоосул ангус алып атат да. Аны канча жолу кайра ошону ангуска качырып отуруп, бул негизи таза ангус көтөрөбүз. Бул негизи эгерде жергиликтүү малдан качырып, анын торпогунан түшкөн ургачы малды кайра качыра турган болсок, 4-чү поколениясынан тазаланат да. 4-чү поколениядан? 4-чү поколениядан тазаланып, таза ангуска жетет.
Мына жигиттер бул эң жакшы экономичный вариант бул, Ооба, анткени эми чынында азыр бул асыл тукум малдын басы кымбат да. Ооба. Аны көп кишилер багы мисалы 150 миңге, 200 миңге бир Абердин Ангус ургач уюн ала албайт. Анан баягы жергиликтүү уйдун жергиликтүү малды Абердин Ангус букадан качырып алса, жок деген 60-70% музоо Абердин Ангус породасында музоолуу болуп калат да. Ошондой. Бул ошондо основном кандай бир мындай кебетеси келишкен жакшы чоң уйга койгон жакшыбы же кандай? Жок, бул негизи Абердин Ангус туулушу 6% болуп туулат да. Оңой туулат дегеним да. Буну жергиликтүү жана кичигирээк кунаажындарга деле кое берсе болот букаларды. Анткени алар оңой тууйт. Бул галштын породасын кое турган болсо, алар кыйналып калат. Анткени галштын породасы бир 8%га чейин болот туулушу. Ал жергиликтүү малдын кичигирээктери туй албай кыйналат да. Бул Абердин Ангустуку кичигирээк болуп туулат дагы, анан тез өсөт. Ошон үчүн бул Абердин Ангус жергиликтүү малга кошо турган болсок, көбүрөөк пайда, анан оңоюраак, тезирээк, анан арзаныраак болуп эсептелинет да. Ошондой болуп калат. Эми бул эң жакшы вариант болду. Бул ошо торпокту эркек музоону сиздер эми бияка бересиздер да, сатасыздар да, кандай кыласыздар? Жок, биз негизинен бул баягы эркек торпокторду мына Мореке өзүңүз көрүп аткан бул эме энеси жайдары да. Атасы Абердин Ангус. Өзүңүз көргөндөй Мореке баягы энеси кыргыз уй, атасы Абердин Ангус кошулуп туулган торпок. Ошондой болгон торпок. Бул мына өзүңүздөр көргөндөй почти бир 70% Ангус болуп туулган да. Ангус болуп туулган торпок. Мындан только куйругунун гана учунда агы болуп, башка жери болсо мындай карасаңыз Абердин Ангустай эле бүт эле. Мына булар болсо бул таза. Булар таза, бул таза Абердин Ангустар да. Булар быйылкы музоолору. Анан буларды болсо эми азыр жарабайт. Анан эми кийинки жылы баягы өзүнүн уйга кошор баягы убактысы келгенде анан буларды беребиз бадаларга. Но ушул жердегилер, ушул жердегилер могу музоону алыш үчүн эмне кылыш керек? Кантип алат сиздер? Сатып алгангабы? Сатып алганга ушундан азыр сиз айткандагы. Биз эми чынында сатып алганга болсо бул туулгандан кийин 6 айдан кийин сатка коюп атабыз. Анан баягы өздөрү келип, карап, тандап, жактырып, анан баягы жана көрсөттүк го биринчисин бир кийинки жылга коебуз деп буканы. Ошондой букаларды 100 миң сомдон саттык. 100 миң сомдон, 100 миңден тиги саттык. 6 айлык букал. 6 ай болуп жанагындай эмеге жеткенде, деңгээлине жеткенде анан 100 миң сомго саттык. Буларды болсо азыр биз сатпайбыз. Буларды жанагындай деңгээлге жеткирип туруп анан сатка чыгарабыз да. Булар мен ошо Айбек байкенин коросун тартканда, Жээнекеш тартканда жазып тур, буларды эмне сабайсыңар деп. Булар сабайт, Жок, булардан эметсек болот. Сааса да болот. Анткени биз буларды азыр мен сиздерге көрсөтөйүн. Мореке уйду көрсөңүздөр, мо 73-85 деген уйду Мореке моюнуна ошейник тагып турбайбы? Бул уйду биз азыр саап атабыз. Мына уйду, бул уйду мына өзүңүздөр көргөндөй негизи буларды саа албайт. Буларды баягы торпок эле эмкелет да өзүчү. Бирок азыр баягы кышында тууп торпогу сүтүн түгөтө албай атат да. 5 литрге чейин сүт берип атат. 5 литр. Азыр бул торпогу эмгенден кийин 5 литр саап алып атабыз да. Негизи булар биз деле жазында саабайбыз да. Булардын бир жери жакшы, мисалы бир 2-3 торпокту бир уй эмизе берет. Бирин торпокторун эмизе берет дагы. Торпоктор баягы ачка калбайт. Бириникин бири эмизип, анан баягы торпоктор да тез чоңоет да. Сүткө баягы аябай жакшы тоюп, сүткө жөт. Келип эмкете берет, анан баягы тиги бу деп өзүнүкүн эметпейт. Тандабайт. Тепкилеп эме кылбайт, эмизе берет да.
мына моореки өзүңүздөр көрүп аткан могу 07 дагы мунун энеси тиги жайдары уйдак баягы кыргыз уйдан. Мына могу алдыда экөө ошо атасы ангус, энелери тиги кыргыз уйлар. Ушинтип 4-чү поколенияда оңолуп калат. Булар дагы ошо реки аркы ургачы да. Аны кайра ошондой бука кошо турган болсок, алар уже кийинки балдары акырындык менен тиги таза ангуска айланат да. Мына булар болсо, мына таза булар. Эми булар жанагы деңгээлге жеткенге чейин дагы бар. Анан жанагындай бадаларга окшобуз. Мына могу жанагы өзүнчө келбедиби азыр. Мына энеси кыз, атасы ангус деп атканбыз. Куйругунан эле байкасаңыз, куйругу эле. Калгандары болсо мындай ангуска окшош. Бирок бул жайдары мал тиги биздин жергиликтүү малдыкы бойлору кичине чоңураак болот экен да. Ангустар буттары узунураак болуп, бирок өңдөрү тиги мүйүзү жоктугу тиги атасын тартты дагы, бирок бою энесине кетип калды да. Булар менен экөөнү карасаңыз, булар тиги кичигирээк. Буттары кыскараак, эме болот да, жоон болуп, анан булар уже өзүңүздөр көргөндөй эле кийин уже эт бере турганы көрүнүп турат да. Эт багытында кем байкалып турат. Булар эми жоош келет. Адамга жакын болот. Жоош булар андай көп мындай эме эмес да. Мисалы булар тиги саалбай эле энесине эмкелген да. Эгер биздин жанагы кыргыз малдардыкын мындай тиги энесине эмкелген митип кармай албайсың да. Байланбас болуп келет эмеспи? Булар болсо энесине эмкелген, ал андай эметпейт да. Спокойный. Жоош. Эми ага ушул төр аласыздар, кайсы кездерде ушундай букаларды сатка коесуңар? Сентябрларда окат. Сентябрдын 15-теринен кийин ана сатка чыга баштайт. Ургачысын сатка койбойбуз. Жок, ургачысын саткан жокпуз. Ургачысын көбөйтөбүз. Буюрса көбөйтүп, кийин көбөйтүп анан кийин бир кездерде чыгат. Эми ушул мына алыска барбайлы деген ушул ат башылыктар болсо, же могу нарындыктар болсо, ошо кайсы номерге кайрылат эми? Сизге ошо эмдиги жылкы сентябрга бир заклад берип коелу, бир занимать кылып коелу дегендер болсо. 0777 17 17 53 53. Андыктан жигиттер эмдиги жылкыга сентябрга ошол 1-2 болуп калса, азыр өчүрүккө туруп коебуз дегендер болсо, эркек торпого кайрылсаңыздар болот. Андыктан ага эми жаш ишкерлерге, ошол жөн эле уй кармап жүргөндөргө бир эколог советиңиз болсо айтып коесуз эми. Эми негизгисен мал чарбасына баарыбыз эле аракет кылып атпайбызбы? Анан мал чарбасын канча убакыт кетет дегендей. Анан бакканга жараша асыл тукум мал багыш керек да. Анан асыл тукум мал бага турган болсок, пайдасы да жакшы болот. Убактыңыздардан да утасыздар, кирешели болот дегеним да. Бир 4-5 чарба уй баккандан көрө, же болбосо чарба башка мал баккандан көрө, бир асыл тукум уй баксаңыз, сүт багытында баксаңыз да, эт багытында баксаңыз дагы, ал эң чоң киреше алып келе турган, азыркы кезде киреше алып келе турган, тез пайдасын бере турган жакшы мындай бизнес десем да болот да. Сүт багыты дагы, эт багыты дагы. Эт багыты дагы. Эми азыр сүт багытындагы уйларга синаж болуш керек. Сүт багытындагы уйларга негизи сенаж, жом, же болбосо кызылчанын кызылчак, кармой, анан концентраттар, тоюттун эми негизи кошумча тоют болуш керек да. Канча көп уйдун баягы тилинде деп коет эмеспизби? Уйдун канча тилин курсагын тойгуза турган болсок, сүт да ошончо берет да. Анан эми бул сүт багытын бул уйдун баягы бооз болгондон баштап тууганга чейин аябай жакшы көзөмөлдөп караш керек. Ошол күндөн баштап ошо тууганга чейин жакшы баксаңыз, анан сүт берет да. Биз ал кезде бакпай коебуз аны, бул сүт бербейт деп. Жок, анда өтө чоң жаңылышабыз да. Анткени уйду туугандан кийин
аны баягы оосуна канча берсеңиз дагы баары желинен андай сүт чыкпайт да. Ошон үчүн биринчи баягы бооз кезинде аябай жакшылап багыш керек. Желин жанагы өзүңүздөр көрсөтпөдүкпү, бир айдын ичинде тууп калат деп. Ошондой кылып аябай желин толтуруп, андан кийин анан тиги сүттү күтсөк болот да. Кийин сүттү күтсөк болот, Анда ага сизге чоң рахмат. Ушул кичи фермаңызга ийгилик. Ушул көбөйүп, дагы бул ферма дагы чоңоюп, дагы бир элге бир дагы ургачыларын сатканга жетише эле, буйруса. Рахмат сиздерге да, ишиңиздерге ийгилик. Дагы буйруса эмдиги жыл дагы бир келип тартып кетели. Канча немеге өстүк, кандай жаңылыктар болду, кандай проблемалар болду, аны кантип чечтик, ошолорду дагы бир сүйлөшүп кетели. Рахмат, келип туруңуздар. Жигиттер аныктан ошол агама окшогон сарбагер агаларыбыз болсун дегендер. Дагы биздин Кыргызстанда ушундай агаларыбыз көбөйсүн дегендер. Лайк бекер, лайкты баса беребиз жигиттер. Чтобы көбүрөөк эл көрүш үчүн. Кимдергедир пример болуп берем деген агаларыбыз болсо, Кыргызстандын кайсы бурчунан болсо жазгыла, буйруса барганга аракет кылабыз. Салам алейкум жигиттер, бар болгула, тынч болгула. Ушул видеону көчүрүп башка каналга жүктөбөгүлө жигиттер. Ошондойлор көбөйүп кетти. Мен тарткан видео көрүнгөн каналда жүрөт. Эгер ким башка каналдан көрсө мага кабарлап койсоңор да болот. Салам алейкум барыңарга, тынч болгула, рахмат жигиттер. Чыгып келип аткан кези жигиттер. Ар бирин дагы отдельно көрөлү. Keremet jigit. Görüp gözüm qonat. Qardın qaraqla, bu bayquş. Tuğun деп қалып тұр жақында.